халык таза суу менен камсыз кылуу стратегиясынын алкагында мен ошондо убада бергенмин. Мени президент кылып шайласаңыздар, ошо мөөнөттө Кыргызстандын бардык аймактары, айылдары таза суу менен камсыз болот деп. Бул дагы оор маселе. Мына ушунча жылдан бери совет доорунда ишке ашпаган нерсени, эгемен мамлекет болгондон бери ишке ашпаган бул чоң маселени ишке ашырабыз деп мына аракеттерди баштадык. Бул 653 айыл, мына былтыр 69 айыл суу менен камсыз болду. Азыр 5 жылга 584 айылды таза суу менен камсыз кылуу маселеси турат. Азыр сүйлөштөр жүрүп атат. Бул боюнча дагы 27 миллиард сомдук азыр финансалык булактар аныкталды. Бул боюнча буюрса 5 жылда бүтүрөбүз. 75% каражат азыр мына табылды буюрса, 75%га каражаттар. Дагы 23%-ын мына буюрса эң күзүн аягына чейин аны таап бүтөбүз. 5 жылда таза суу менен бардык биз айылдарыбызды 24 жылга чейин камсыз кылып бүтөбүз. Бул чоң маселе, оор маселе, бирок муну биз буюрса аткарабыз.